Голландия велосипедтердин өлкөсү. 40 жыл мурун өкмөт Голландиянын велосипед элчилигин түзгөн. Анткени шаарларды велосипед бейишине айландырууга терең кызыгуу пайда болгон. Алардын биринчи кеңеши: Велосипед жолун абдан ыңгайлуу кылыш керек. Биз жасап жаткан иш анын мыкты мисалы. Крис Брантлет дүйнөнү кыдырып, башка өлкөлөрдө унаа ордуна велосипед киргизүүнүн амалдарын үйрөтөт. Биз 8 жаштагы балага да, 80 жаштагы адамга да велосипед менен жүрүүгө ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек. Бул үчүн эмне талап кылынат? Экинчи жана үчүнчү кеңеш: инфраструктура. Велосипед токтоочу жай эң маанилүү. Буга көңүл бурулбай жатат. Велосипед тебүүгө коопсуз жол курабыз десек, велосипедди токтотууга да коопсуз жай түзүш керек. Жолдо өзүнчө велосипед тилкеси, түйүндөр жана кесилиштерди орнотуу зарыл. Голландиялыктар өзүңдү өзүң аман алып жүр деп койбостон, чыны менен адамдын физикалык коопсуздугун мыкты камсыз кылышкан. Жол кыймылынын башка катышуучулары бир жерде топтошкондо, алар дайым жолду велосипедчендерге берет. Бул айдоочулардын аң сезимине киргизилген. Карасаңыз, бул айлампада айдоочунун баары аларга жол беришти. Бирок бул тартип жалаң кыш жана цемент менен курулбайт. 4-күнчү кеңеш: Балдар мектепте велосипед тебүү менен бирге жол коопсуздугун да үйрөнүшөт. Өмүр бою велосипед тээп жүрсөңүз, жөө басып жүргөндөй эле көнүп каласыз. Айдоочулардын көбү да эки дөңгөлөктү тээп чоңойгондуктан велосипедчендерге түшүнүү менен мамиле кылышат. 5-чи кеңеш: камсыздандыруу эрежелерине ылайык кырсык болсо, жоопкерчилик айдоочуга жүктөлөт. Голландияга окшоп велосипед тармагын уюштуруу ар бир өлкө үчүн ылайыктуубу? Ооба, ылайык болушу мүмкүн. Сөзсүз опокшош кылып көчүрүп алуунун кереги жок. Голландиялыктар иштеп чыккан мыкты тажрыйбадан үлгү алса болот. Голландия автоунаа үстөмдүк кылган өлкөдөн велосипедке ондогон жылдарда көчтү. Биз дүйнө жүзүндөгү шаарларга мындай өзгөрүү мүмкүн экенин далилдеп көрсөтүүбүз. Буга жетиш үчүн максат коюп алып, көп убакыт бөлүш керек. Демек, голландиялык моделди кайталоого болбойт дегендер үчүн атайын көрсөтмө да бар тура.